Аялдарга жана эркектерге байланышкан стереотиптер коомдо көп жылдар бою калыптанып, маданият, адабият жана албетте медиада бекем орногон. Бул жолу дагы деле ЖМК аркылуу жайылтылып жаткан айрым стереотиптерди талкуулайбыз. Чыныгы эркек. Эркек деген күчтүү болушу керек. Эмоцияларын билдиргенге акысы жок. Эркек табышкер болуш керек дегенди таңуулап олтуруп, коомчулук эркектерге басым кылат. Бул стереотипти медиадагы жигердүү колдойт. Чыныгы эркектин төмөндөгүдөй 5 белгиси бар деген баш тема менен чыккан макалада көптөгөн клишелер камтылган. Материалга ылайык чыныгы эркек жоопкерчиликтүү жана кандай абал болбосун жүктү өз мойнуна алат. Бул эркек күчтүү, чечкиндүү болууга тийиш, үй бүлөнү камсыздап, эмоцияларын жашырып, бекем болушу керек деген эски көз карашты бышыктайт. Мындан дагы бир келип чыгат. Бул эркектин иши эмес деген сөз. Айрым кесиптер, мисалы инженер, өрт өчүрүүчү, куруучу же аскер кызматкери болуу тек гана эркектерге тиешелүү деп саналат. Мырзалар мугалим, кассир же стилист сыяктуу кесип тандаса, коомчулук муну нормага сыйбагандык катары кабыл алат. Тарбиячы эркектин иши эмес деген баш тема бул стереотипти бекемдеп, бала тарбиялоого мырзалар аралашпайт деген ойду берет. Ошол эле учурда макалада эркек киши эл арасында калыптанган көз караштарга карабай тарбиячы кесибин тандаганы тууралуу баяндалат. Аялдарга байланышкан эң кеңири тараган стереотип аялдар бала төрөп, тарбиялап үйдө олтурушу керек. Аял үйдүн куту, коломтонун оту, аялдын орду ашкана деген фразалар менен дагы бекемделип турат. Улуттун келечеги энелердин колунда. Бул макаланын баш темасы дагы акыр аягы эне болуу жана тиричилик менен алек болууга келип такалган аялдын салттуу ролу боюнча стереотипти бышыктайт. Ушул стереотиптен улам аялдан жакшы башкаруучу же мыкты саясатчы чыкпайт деген дагы бир орчундуу стереотип келип чыгат. Бул пикирди ЖМКга жарыяланган жогорку кеңештин депутаттарынын бирине таандык фраза дагы тастыктайт. Эл өкүлү. Ар бир экинчи депутат аял болсо, анда парламент эмес эле кыз бурак ансамбль болуп калат. Депутат өз сөзүндө аялдар саясат сыяктуу улуттуу тармакка кирише албай, тек гана ансамбльдер дап, бийлеп жүргөнгө жарактуу деген идеяны жайылткандай. Аялдын арктуулугуна байланышкан үчүнчү стереотиптин анын үйдөгү жана үй бүлөдөгү абалы менен кыйыр байланышы бар. Мисалы, кыз абийиринин кымбат куну деген баш тема аялдын баалуулугу анын жүрүм-турумуна, өзгөчө сексуалдуулугуна байланыштуу деген стереотипти бышыктайт. Турмушка чыкканга чейин абийирин сактап жүрүүгө милдеттүү болгону аялдын негизги милдети күйөөгө чыгуу, тукумулоо жана коомдун алдында белгилүү бир образды сактап калуу дегенди айгинелейт. Биз талдаган стереотиптер биздин кабыл алуубузга, жүрүм-турумубузга таасир этип, реалдуулукка жакындабаган нерселерди күттүрүп, аялдарга дагы, эркектерге дагы басым кылат. Мисалы, адистер мырзаларга байланышкан стереотиптен улам Кыргызстанда эркектер врачтарга сейрек кайрылышат деп эсептешет. Бул өз кезегинде эркектер көбүрөөк каза болот дегенге салым кошот. Үйдүн куту деген стереотип кыргызстандыктардын аң сезимине ушунчалык бекем орногондуктан, аялдар үй жумуштарына 4 эсе көп убакыт сарпташат. Натыйжада мунун баары аялдарга карьера жасоого тоскоол болот. Ал эми нарктуулук боюнча стереотиптер аялдарга карата зомбулукту шарттайт. Инклюзивдүү, аң сезимдүү коом куруу үчүн стереотиптердин таасирин моюнга алып, алардан арылууга аракет кылуу керек. Адамдар өзүн көрсөтүүдө чектөөлөргө кабылбасын десек, медиа стереотиптердин калыптанышына жол бербеши керек.